Başladık. Assalamu alaikum Kırgız elim. Assalamu alaikum cemaat. Bizning çoğuluşumuzdan maksat uşul Moskvadagi жаштар, uşul Savay aylı hökümetinin жаштары barыбыз maksatыбыз uşul jer tuuralı çoğulduk. Ошол Кампыраваттагы 50 гектар азыр өтүп кетти деп турат. Ошол өкмөттүн адамдарына кайрылып кетерим да. Егерде ошол жерде мейли 50 гектар өткөн болсо, сетканы тарткан болсоңор азыр 50 метр деп турасыздар. Сетка тартылгандан кийин дагы 50 метр нейтралка болот эмеспи, бир туугандарым? Ошонун негизинде биздин үлүштөрүбүз дагы өтүп кетип атпайбы? Биздин түгөлүккө берилген жерлерибиз өтүп кетип атпайбы, бир туугандарым? Ошону сиздер жакшы жагына чечпесеңиздер, ким чечет? Биз кимге гана кайрылабыз? Birinci aytkan, Allah'a kayırlasın. Allah'tan keyin uşul padişaha kayırlasın. Oşonun janındagı insanlara kayırlasın degen. Men sizlerge ulu urmatı deputatlar, jana ökmöttün insanları, adamları, biz sizlerge kayırılıp keteriz. Uşul jeribizge de kayırele, uşul ilgerkele boydan koyup koyuşuңuздарды sıranabız. Egerde al жерге сетке тартылып калса, дагы кайра кетчү болсо, биздин үлүшүбүзгө толук кирип барыш анык экен. Ошонун негизинде ал жерге сетке тартылган күнү ал жерден уурулук башталат. Уурулук жол ачылып келет экен. Туугандар, ушуну жакшы унутпасаңыздар. Бул сетке тартылгандан кийин бизге жакшылык келбейт. Мына азыркы биздин жаштарыбыз 20 жылдан бери 6 сотик өзүндө чек ала албай жатсанан кийин бул жерден 50 гектар берип койгонубуз бул туура эмес экен. Ошол жерге эртең келечекте биздин адамдарыбыз көбөйөт го, бир туугандарым. Ошол жерге барып эч кур дегенде 200 адамга чек кылып бере турган болсок дагы, жайгаша турган болсо жакшы болбойт беле. Ошонун эсебинен биз баарыбыз жүрөгүбүз ооруп, ошонун негизинде баарыбыз чогулуп отурабыз. Эми карасаңыздар, кошунанын эгер биз ошондой кылып Өзбекстанга бир карыч кирип барганыбызда бизге кандай мамиле кылган болот эле? Биз эми ана мына деп эле биз бере берсек, мына баткен жак толугу менен эле көп жерлер өтүп кетип калды. Ошол жерлерден эми ун чыкпайт экен деп эми биздин кара сууга кирип келди да. Эми ушул биздин максатыбыз мына 25 жылга деп Турдакын Усубалиев ушул биздин ГЭСти бергенде, Кампырават ГЭСини. Ошого кошуп bu Xanavатты, Карабагышты, бул Кыдырша баары өтүп кеткен. Ошол бойдон мына 25 жыл эмес, мына 50 жыл өтүп ошол бойдон калып кетти го. Эми биз жерибизди сактабасак, биз коргобосок, биздин балдарыбыздын келечегини биз коргобосок, ким коргойт? Ким сактайт биздин жерибиздин келечегини? Биз сиздерден суранып кетербиз. Камчыбек Кыдыршаевич, сизден өтө катуу суранып кетербиз. Бул жерди сиз билбесеңиз, биз билебиз. Жаштыгыбызда чоңойгонбуз ал жерде. Биздин жерибизди бербей эле коюшуңузду биз катуу суранып, ушул Savay айыл өкмөтүнү, Savay айылы, Ынтымак айылынын жаштары толугу менен ушул жерге келип чогулуп отурабыз. Ушуну жакшы кылып, оң жагына чечип беришиңиздерди сиздерден суранабыз. Allah